Урматтуу менин көрүүчүлөрүm, убара болбой, бир звонок менен ишенимдүү, арзан онлайн авиабилетин алчу болсоңуз, сиздерге 24 саат бою карындашым Гүлмира кызмат көрсөтөт. Телефону +7 968 486 52 62. Assalamu алейкум, Сыймык мырза, кандайсың? Валейкум ассалам, байке, кандайсыз, жакшыбы? Жакшы, Сыймык. Бул суроолор боюнча мен дагы мына чыгып калдым. Адамдар аябай сени сагынып, дагы бир чакырып берсеңиз жакшы болот эле деген. Сыймык, эми бир мындай бизде коомдо, жашоодо, элдердин арасында эмне болуп атканын сен өзүң Кыргызстанда жакшы эле көрүп турасың. Биздин мындай мен көп айтып жүрөм да, ушул бизге бир улуттук идеология же болбосо кандайдыр бир идея, баягы илгерки коммунисттердин коммунизм деген идеясы сыяктуу кыргыздардын баарын бөлүндүрбөй, мына бизде бөлүнө беребиз. Дин боюнча болобу, көз караштар боюнча болобу, такыр эле бир кошула албай койдук да, бир миндик болуп, бир муштум болуп. Сен оюң боюнча ушул улуттук идеология, улуттук идея кандай болуш керек? Бизде могу байке, азыр мен токтойчу бир, бул эми аябай чоң суроо да, мындай токтоп бир жакшы толуп туруп айтып берейинчи. Мен дагы дачага кетип бараткам, үйгө эми доктурга көрүнүп жүрөм. Мен мына калпак кандай экен? Мощный. Сонун, өзгөчө калпак экен. Кыюусу кара, натуральный эмеден окшойт калпак, жүндөн. Азыр эми бүт эле синтетика болуп кетти да. Бир айткандай синтетикабы, синтетика. Мындай сиз чалкаптырсыз, мындай эме да. Бул эми чоң вопрос байке, бул идеология эме дегенчи, мун деген 30 жылда ушул 3 поколение алмашкандан кийин оңолот экен да, туура багыт керек экен да, туура багыт. Бизде деген ушул өтө эң эле бюджети слабый эме да, жанакы министерство образования, школдорду карагыла. Да, бүт бар бизде билимди бүт бар, могу Советский Союздун могу эмелери кетсе, өлүп бүтсөчү мисалы кишилери, ушу бардак болот. Бизде бир какой-то Советский Союз идеологияны кармаганбыз. Кудай жок десе деле, мейли, кудай жок 70 жыл жашадык, но все равно мындай ынтымактуу жашап атпайбызбы, түшүндүңүзбү? Идеологияда кудайды жок жашатты мейли, атеистический режим менен. Кеп мындай бөлүнүп атат, толтурада, мисалы тигил алым, анан бул да алым, анан бул да алым, анан бул да алым, бирок бири-биринин шакирттер бири-бири менен катышпайт. Биз эле көрдүм да. Канча жолу мындай бул идеология турганда, мисалы теңирчиңби, мусулмансыңбы, орустуңбу, дуңгансыңбы, корейциңби, бүт баары бир нерсенин астында туруп. Идеология деген мисалы Советский Союзду карасаңыз, мисалы эми соктанбайсың, эми бирок таң каласың да. Октябрёнок болот, пионер болот, комсомол болот, партийный работниктер болуп кетет, туурабы? Бизде азыр иштек жок да, бир баланы ким болосу президент болом дейт. Бизде кыргыз бүт эле президент. Кичинекей балдар любойнан сурасаң президент болом дейт. Мен сварщик болом, мен деген сварщик болом, мен деген мындай болом деген жок, вор законе болом дейт. Же президент болом, депутат болом дейт. Бул элди жаман политизировать этип салганда, ушул өз ситуация го ушул. Далы көп эле жерде өзүнүн премьер-министр ким экенин билбейт, жыргап эле жүрөт. Бизде бүт политиктер. Кыргыз эли бүт политиктин баарын почти жаман көрөт. Кыргыз азыр мисалы любой менен эле нааразылар дагы бар, аябай көп.
Эми баарынан мисалы антейин десең мына жумуш жок деп бизде бүт эле кетип атышат. Мисалы Англияга, Германияга. Бияктан мына канча эме келди, пакистанец келди. İşte эле чыкпайбы? Анан бияктан иштеген болбойт. Көрбөш керек. Анан тияка барып, бокко артып келсе деле чыгып көрбөш керек да. Бизде могу эл эмне дейт деген менен дагы эл жашап атат. Идеология деген байкал көп нерсе берет. Өтө көп. Аны деген бул идеология боюнча 4 том китеп жазган мисалы Ленин. Bunu деген Мелде да бай, мындай böyle bir muşturalarımız var da ideoloji деп. Сыймык ушул сен айткандай баары эле саясатчы болуп кеттик. Бир реалдуу иштерди кылыш үчүн бийлик элге кандай шарттарды түзүп бериш керек. Мына азыр сен айтып атасың, чет өлкөлөргө туура кетип атат. Биздин жерлерди ошол Пакистандан келген, Бангладештен келген эмелер иштеп атышат. Алар кайсы бир учурларда балким бияктан көбөйүшүп, гражданстволорду алып, биздикилер болсо кеткен бойдон көбү кайтпай калат экен. Бул жол менен кете берсек, келечек кандай болуп калат? Ошон үчүн бийлик негизги, бийликте көп ырычактар бар да, кандай бир эмелерди кылыш керек эле ушул. Же туура эле болуп атабы? Эми иштебесе ал капитализм өтө мындай экен да, бул капиталисттерге баары бир да. Эптеп акча кылып, эптеп тыйынын көбөйтсө болду. Өткөндө бир келин айтып атат, мурда үйгө заказ берчи эле тиктиргени дейт. Азыр могу пакистандар келгенден бери бизге жумуш жок калды, алар тиякта жатып алып эле арзан тиге берет экен деп. Капиталисттер ошол жанагы өндүрүшчүлөр бул мамлекеттин чын айтканда айлык бере турган бизнеске эме да жанагы налог берет. Бирок элге мындай кайрымсызыраак болот окшойт. Өтө жестокий эме экен да. Он келген адамды иштете берет, өзүбүздүкүлөр иштебей калат ошол эле учурдачы. Кандай болуш керек эми? Эмне бир мыйзамдар болуш керекпи? Аларды азыраак иштеткиле, биздикин көбүрөөк иштеткиле деген бийлик жана ушу колунда байлыгы бар адамдар кандай саясат жүргүзүш керек? Эми ушинтип атат, кетип атат кыргыздар. Бул туура эле саясат, могу пакистанчылар келген туура эле. Мен мисалы Пакистан, Бангладеш, Индияга барганда булар аябай ким эле окумуш иштешет. Мисалы айтып атпайбы? Мисалы мурун дейт, бир аял айтып берип атты. 10 эме иштетишиз дейт. Ошону эки эле пакистанец жасап коюп атат азыр дейт. Биз баарыбыздай бизди алгандан көрө, кыргыз алгандан көрө пакистанец алган жакшы экен дейт. Ошол эле кыргыздар иштетип атат, анда элечи. Наоборот, мен кимди алат? Пакистанецти алабы же кыргызды алабы? Биз деген мисалы Кытайда иштесек биз $5000 сурайбыз да. Кытайда иштесек, Кытай кандай иштесе, бизде ошондой иштесек биз $5000 сурайбыз. Кытай $500 сурайт, ушундай да. Анан мен мисалы Садыр Нуркожоевичке айтат элем да. И премьер-министрге да, наоборот, пакистанец могу шиянычы, Зара, бүт барына тигип бергендей кылсаш керек да. Бүт бар, Луи Виттонда бир жерден тиктирет да. Мисалы кандай бренд? Мисалы Гуччи, бүт эле тиктирет экен да. Могу очки жасаган бренддер бүт эле бир заводдон чыгат экен. Анан просто мисалы Луи Виттондун очки чыгарган заводу жок да, например. Ал деле. Ошол сыяктуу бияка жана Adidas, Nike, Reebok жана эмне дегендер бар, жана кандайчы окумуш жана Zara, Massimo Dutti, булар бүт испанец жанакы миллиардердики да. Zara уже Кыргызстанга келди деп уккам мен 1-2 жыл мурун. Анан ошондойдун баарын ошо пакистанец, кыргыздар отуруп туруп бул пакистанецтер укмушту кеткендик. Мен бул пакистанецтер укмушту кет, мен мисалы кетип баратсаң базардан, Индиядан. Көзүң келип 15 метр сай кийин тигип берип коет. Раз боласың да, ушундай. Анан наоборот бордан үйрөнүш керек. Бул мисалы пакистанецтер булар деген индустарчы, мисалы индустар бул деген мындай агрессивный эл эмес, булар тарыхында эч ким менен согушкан эмес.
эч жерди басып алганда эмес мындай. Булар иштейт, кетет, окуйт, ушундай да караганда эле көп эме кылбаш керек. Эмне кылабыз? Коркунуч Биздин керек. бүт дегендин баары Америкага кетип калды. Миллион кыргыз Россияга кетип калды. Бияктан деле иш тапса болот эле да. Мына пакистанецтер таап алатпайбы? Анан жакында бияк бүт эле Пакистан болуп калат, анткени биздин балдар, кыздар бүт эле Италияга кетип бирөө мисалы биз кемпирдин богун артат экен, мындай айткандачы. Андай жумуш иштебей эле койбой, андан көрө биякта деле ушинтип жүрбөй. Ошо 5 жылдан бери иштейт, ошо байыган деле жок. Мындайлар көп да. Анан идеология дегендечи байке бүт баары калыстык болуш керек, эл калыс болуш керек, падыша адилеттүү болуш керек. Эл калыс болгондо илгери мына ошол эле Мадумаров деп коебуз. Граница боюнча кирди чыкты боюнча бизге чалсаңыздар болот. Самый главный бизде опытный водительдер, жолго границага жооп беребиз, фмсине чейин. Кандай любой проблема болсо өзү чечебиз, жолго документтер жасайбыз. Коркпостон, кызаат болбостон чалып, толук маалымат алып чыгыңыздар. Жол кira 8.000 ичинде бардыгы ичинде, башка акча бербейсиңер. Мисалы Мадумаровду мен укканда биринчи жолу депутат болгондо бесплатно депутат болуп, анан 2 кой союп бергендерчи. Элинечи. Болгон эмес эле ушунда. Мисалы Текебаев, Өмүрбек Черкешевич, например, ушундайлар бесплатно чүчүлгеречи депутат болуп. Но легендарный парламентте, анан профессиональный парламент болду, анан ушундай көп болду ошол парламентте укугун коргоп, эл билчү да. Азыр мисалы элде калыс болбой калды да. Эл адилет боло албайт экен. Адилеттүү президент болот экен. Эл калыс эле болуш керек экен да, калыс. Ошо элден калыстык кетип калды. Мисалы бир жолу бир иштер болуп калды, 20-й хуторга бардык бир иштер менен илгери, бир жумуш менен. Барсак бир эле аксакал чыгып туруп чечип койду. Жок, элечи. Бизде антип айткан аксакалдарыбыз да жок. Мисалы азыр аксакалдар чыгып атат дейт. Көрөбүз го. Бизде кыргыздарда идеология дегенде эмне? Кудайдан да коркпойт, пайгамбарды да сыйлабайт, дин менен деле иши жок. Только бир отуруп алып, мисалы мен бир фейк аккаунтту көрүп калдым да. Айтып беришти, мен көргөн жокмун мындай. 6 iPhone бар экен, отуруп алып, түнү күнү отуруп жазат экен. Мен эмне деп эндеп Раиштики кылбаса, только жаман чыгып жатат. Мисалы мына азыр TikTokко чыгып бирдеме деп койсоң, меле сөгүп сагып атышат. Кыргыздар өзлөрүнүн эмесин билбеген, бүт баарын өзүн баркын билбеген эл экенбиз. Айтак бизде эл жок. Мен мисалы кыргызмын, бугумун, Мендебай дейт, Булан деп кетет да. Жайык, Дыйкан, Жапкей болчу, сол жактан. Бизде ушу кокту колотко бөлүнүп эле биздин бала канча политиктин артынан чурап дейт. Бир политик жырга чыккан жок. Бир политик береметкен жок. Примерно. Дагы эле. Бизде могу арамдар көп экен да. Арам кишилер, аябай только подлость жасаган кишилер. Мисалы Кыргызстандын бюджетинен эле акырында жеп турса болду, унчукпайт. Мисалы канча 100 миңдеп Америка кетип калды. Эмне кетип калат? Кандай эмеңди чытап кетип каласың? Мен деле чытап кетип калайын, тиги деле бул да. Керек. Мен сизге деле айтат, кетпейли, бияктан эле отуруп, конкретно отуруп, бир эметип туруп, бир во благо народа бирдеме жасап койсо болот, анткени сизди угат 100 миң киши.
Мен деле мо чоң азатты чогулттум. Давайте. Үле Муткановго бардым, Хасановго бардым. Өзүмен өзү эл чогулуп кетти. Напримерчи. Сиз бир жакшы өзүңүздүн мисалы фонд ачып алып мындай сизде у вас получается, да? Мисалы айтайын, канча политика караганда, мисалы Мотуке дешет го, Нурлан байке. Элге көп жардам берди, мисалы рекламасын кылып берет, бирөөнүн карызын выбивать этип берет, андан башка айла жокту, например. Анан Мотуев 2 деп жазат менчи. Айттым, биринчи Мотуевтай болуп атчы, мисалы. Элди катта жазганы. Кыйын киши Мотуев. Анан дачага кетип калганда, дачага кирип кетсем, жакшы кабыл албай калат. Ошон үчүн просто биз кыргыздар биринчи өзүбүздү билишибиз керек болуп атат да. Элди коюп, бул мисалы Казакстанга дагы бирөө айтты да. Мо бергениңер мынча эме, спура, анан кечке айттыңар дейт. Биз дейт, ушу независимостьта силерге 57 жол жардам бериптир. Сен бирок молодец. Жок, молодец эмди кыргыздар байкуш ошондо зомон. Анда кылыш керек да. Өкмөт кылды да. Анан ошо байке, неде политики азыр немеден келдикам? Поликлиникадан келдикам. Оозун ургап, ошон үчүн жвачка чайнап келдикам. Анан ошон үйдө азыр больницага жатсам деп атам. Полностью бир көрүнүп болбой калды. Ошол метод. Анан мына эме жылы ал идеологияны бир сүйлөшөбүз байке, бул деген идеологияны сол азыр деле кылып койсо болот. Просто бул бийлик деген айтып атпайсызбы, эмне кылыш керек деп. Элдин курсагын тойгуш керек болду, андан башка эмеси жок. Элге иш бериш керек, курсагын тойгуш керек. Ушундай элиң бар. Всё, кандай жаман көрөсүң, жакшы көрөсүң, ушундай элиң бар. Всё, элиңди курсагын тойгуш керек. Азыр билимдүү катмардычы байке эч ким укпайт. Билимдүү катмар ушуга келишти да бизде. Бизде деген мисалы тияктан эле 200 доктор наук чыгыптыр, анан мынча академик чыгыптыр деп эле жүрө берет. Эмне бүт ачылыштан арттабыз? Эмне бүт мындай ачылыштан арттабыз? Мисалы бул интеллигенцияны эч ким укпайт, ошону укпаган үчүн ушундай болду да. Азыр деген мындан көрө Чапалак Баатырды угат бизде. Тигини угат. Бирок эми Чапалак Баатырды эле мен жаман айткан жокмун, молодец. Мисалы бирдеменин баарын кылып атып, өзүн аз тапты да, мисалы эмеде иштеп атып, эмелерде тойлордо эметип атыптыр го, эмеден TikToктон көрдүм. Анан идеология байке биринчи иши кылып биз только бир негатив, анан бирдемесин карап эле, анан бирдеме кылып эле ушинтип берсе эч ким жакпайт да. Эч ким жакпайт. Өзүбүздү эметишибиз керек. Мен революция алсаң деле ошо болот. Билбейм, мисалы кантип, мисалы монголдор бүт жер жүзүн жеп койду, карасаң. Могу китайский стенаны только кыргыздар үчүн курган. Ошону мен тарыхынан окугам, бир жерден окугам. Только кыргыздар. Ал Великая стена 2000 жыл мурун курулган. Анда монголдорда, татарларда дайын жок болчу. Кыргыздар энесейди полностью кармачубуз. Биз кыргыздар биз деген дин эчтекеси жок эле илгери эле акылман болчубуз. Мына бүт баарын карайм да байке мен. Мисалы мен айтсам ушуну мен точно айтып коюмчу, динге элек эле акылман экен баары. Эле окумуш карасаңыз байке, айтпадым беле. Мамилелер бүт баары. Анан энесейди кармап турбуз. Полный энесейди, полный. 6 ай бүт баары мо хакастар бүт эле саяк-маяк деген сөз экен, мисалы. Хакас, суда, тыва, муа дегенде сен шайгу. Бир туугандар да ошонун баары эле.
Mo Kırgız'da bit var ошол. Dileygen ошо Kırgız'dan şunça tacap şunça stena урталганначы. Значит biz той işi yapalım. Mesela bizde просто письменностьтер жок болуп калып. Тарыхыбызды жакшы тилдеш керек. Айтак. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, убара болбой, бир звонок менен ишенимдүү, арзан онлайн авиабилетин алчу болсоңуз, сиздерге 24 саат бою карындашым Гүлмира кызмат көрсөтөт. Телефону +7 968 486 52 62. Ошондой тарыхты эмек этип алып анан мондай жакшы жерде жашап алып анан бирибиз деле богушту бирибиз жеп же жыргап кетпейдик же мындай. Бүт элине жараша президент дейт, бүт элине жараша болуп дейт. Элине жараша депутаттар, мисалы мына могу депутаттарды, даже мен ушунда не то что депутатка катышмак турмак, даже ошол жөнүндө темада көтөрүм келген жок да. Эл менен эсептешип анан мен депутат болман сага удук казып берем, анан сага трансформатор коюп берем. Анан кайдан коюп берем келем мен. Өзүңүз койгон ал менин ишим эмес да, депутаттын иши эмес да. Анан өз бала экен, анан мындай экен деп эле шайлап алып эле. Мына бир дебилдин жарымы дебилдер отурат. Илгерки биз макалео сексалео деп кыйкырып жүргөндөр азыр үлгү болуп калышты. Geçen мен ушул жөнүндө айттым эле. Үлгү. Же эми мисалы сексалео деп ал кезде ошону айта албай койду деп да биз дагы эметкенбиз да биз. Жаманын карайбыз да биз мындай ишин эмес, негатив издейбиз. Ишин эмес. Ал жигит менен деле постоянно сексалео менен экөөбүз банядан кезип алабыз, нормально чашабыз. Мен чогуу окугам, жакшы, нормальный жигит. Сузактан өзү утуп чыкты. Сөз жок. Ушу депутаттарга деле мындай азыр мисалы мен президентке деле кыйын азыр. Деле. Мына эмне деген аламаттар турат. Эмне деген азыр 3-чү дүйнөлүк согуш болуп кетсе эмне болот? Мисал айтам да. Эмне болобуз? 3-чү болсо кайра үркүн болобузбу? Же эмне болот? Ушундай темалар көп да. Ошон үчүн кыйын азыр, баарына кыйын. Мисалы азыр Кыргызстандын ичиндеги эмелер эмес го, но дүйнөдө уже мына Россиялар эмне болуп атат. Мындай 3-чү дүйнөлүк согуш болсо нейтральныймын дегендер деле билбейм кандай болот. Олор бар. Аны билбегенден түрлүү бизде эксперт. Мына мо Казакстанды карагылачы. Не деген анча деген миллиард долларга мына бир күндө эле бүтүп бар мына эчтекеге даяр эмес экен. Бир трактор жок, бир эмеси жок. Бир кылабан газ жок. Анан болбой. Мо эме жумада ушул больницага жатып, больницага көрүнүп атам. Сол сахар көйдат 16 болуп атат. Анан не до чего, да? Не до политики. Жаш балдар деген ките окуш керек өзү. Янкум деген болгон WhatsApp чыгарган. Эчтеке эме билими жок. 7 класс бирок WhatsApp чыгарып койду. Мына бизде гений кыргыздарда бир жакшы жери бар бизде. Аябай мындай эмебиз да. Бат бир нерсе өздөштүрөбүз. Отуруп, аз көрөсүңөр, могу кеткен кыргыздар эми кетти, Анан мен кеткен жокмун, сиз кеткен жоксуз, кетти өзү. Мынча кыргыз кетти мисалы. Ошолор барып мисалы Америкада, например, 100 миң кыргыз. Ал бирөөсү бир немени үйрөнүп келсе эле, бияка келип туруп баштаса, сразу кетчүк нерсе да. Бул дагы мисалы сиз деле Москвада жүргөндө жөнүнө жүргөн жоксуз. Москванын бүт культурасын көрүп атасыз, экономикасын көрүп атасыз, театрын көрүп атасыз. Бирок сизде үйрөнүп атасыз. Ушундай ал деле жакшы го, ал вариант делечи, но кыргыздар деген биринчи очередь мисалы дүйнө кууп кетпек, кыйын кууп кетпек, кыйынды деген бияктан да токтоп индустар жала. Иштеп эле жүрөт, алар эмне бейдеп жок да деп атышат. Анан
Мисалы бизде деген могу туризмди үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы Дубайга барып, же мисалы Башкирияга барып, горничныйга жанагы мисалы $1 үйнөт. А бизде бар постарик бар, $1 берип көрчү. Ошол жерден мурдуң талкайт да. Эмне мага $1 бересиң депчи. Дұрыспы? Мысалы, Турцияга бар, Индонезияга бар, $1 берсең эле жыргай берет. Демечи. $1 бар, $1 берип көрүңүзчү. Эмне кылар экен көрөсүз. Бизде деген могу текеберчилик мындай. Вообще эчтеке эстебейт, окумуш диванда отуруп алып жазган. Уштабыз. $1 экен, 10 айфон бар. Эми ал күнү түнү ошондо жамандап отурат. Эми ага эмне кылды? Кудайдын астында кантип жооп берет? Бул. Мейли $1000 таап алды. Мындай кандай дагы мындай кимне мындай кеп айткандай адалыраак кылып коюш керек да. Адалыраак кылыш керек да эми. Анан такыр эле бирөөнү жамандай бербейм. Канча миң фейк бар экен. Олар адам өзүнө келиш керек да. Мисалы бирөө айтат, эмнеге мисалы Назир начар угулуп атат. Назир Айтбекова деген бар эмеспи? Ушундай бир жерде туруп эме кылсаң жакшы болот. Назир Айтбекова. Ошонун каналына кирип карасаңар, мисалы бир көз ачык, короче. Жинолог. 900.000 просмотр болуптур ошол көздө, азыр миллион болуп кетсе керек. 900.000 просмотр. А бир агай деген келип алып айтып атат, аныкы андан аз, намного аз, например. Или бир педагог келип сүйлөп атат, аныкын 15.000 киши көргөн, 10.000 киши көргөн, понимаете? Жинолог десе 900.000 киши. Айланайын, бул эмне деген понятие? Бул каяка кетип атат? Мисалы, Хабиб десе эле айтып атпайбы, жанакындай. Бүттү. Бул ойлосоң, тиги Назир Айтбекова жиндер жөнүндө бир неме кылып коюптур да, бир такой. Көргөн жокмун мен, андайларды көрбөйм да. 900.000 просмотр, ойлосоңуз. Каяка барын мээси каяка кетип атат, каякты бир профессор чыгып, же бир академик чыгып, же бир бирөө толковый бир эме айтса жок эчтеке. Бизде көрөт. Могу сыймык Нарын Айып деген журналист байке бар. Жакшы передачаларды алып барат. Сонун кишилерди алып келип, көргөн адамды көрсөң 3000, 5000 да, ал аябай сонун теманы көтөрөт да, Нарын Айып журналист агай. Көргөнү ошо. Ал эми сен айтмакчы, жинологду айтып койсо 1 миллион адам көрөт жинологду. Анжеликаны айтып койсоң да бүттү, аны кечке жамандашат, айланайын. Бир жерин айтып кетишип, мындай. Зачем? Мындай исламда деле, динде деле, кыргызчылыкта деле бар, бирөөнүн эмесин айырын айрандай төкпөй дегенчи, Мен деле мына TikTok'ка кирип бир неме кыртып койгом да, мындай. Эми только эме да. Ай, только бир деме мындай жазып бүт бер фейктери. Эмне кылдым аларга, например? Жок, кимде таң аласың. Мейлими? Күнөөңдү эметет да, артып атчат да. Наоборот. Айтак. Ошол сиздики туура байка айтканыңыз. Граница боюнча кирди чыкты боюнча бизге чалсаңыздар болот. Самый главный бизде опытный водительдер, жолго границага жооп беребиз, ФМСине чейин. Кандай любой проблема болсо өзү чечебиз, жолго документтер жасайбыз. Коркпостон, кызалат болбостон чалып, толук маалымат алып чыгыңыздар. Жол кira 8000 ичинде бардыгы ичинде, башка акча бербейсиңер.
Андан көрө жана айтканыңыз эме ушундай чыгып бир жарым сааттык бир вопросторду сүйлөшүп мындайчы. Жакшы. Булар чыгарып мен мисалы бир теманы айтсаңыз, ошого даярданып мен. Хорошо. Өтө сонун болот, өтө сонун. Сени көбү сагынышат. Мындай нерселерди эле сүйлөшүп дегендечи. Жакшы. Айтсак мен мисалы ошону эле туура көрүп атам да. Өтө жакшы сыймык, өтө жакшы. Bir günü bir putешествиен сүйлөшөлүк, например. Bir günü тарыхтар жөнүндө сүйлөшөлүк. Bir günü могу адамдын могу ички дүйнөсүн сүйлөшөлүк. Мисалы молдолорго да ушактан айтыш керек, эмне жөнүндө сүйлөшүш керек. Жумага барсаң, Шабан айын 45 мүнөт айтып берди. Ай бизге Шабан айын эмне кереги бар? Мындай ойлосоңуз 45 мүнөт мага Шабан айы. Ай андан көрө канча элдин жүрөгү кирип болуп турат. Меле бири көрө алышпайт. Меле мындай. Эшикке чыксаң машина мындай туура эмес эле бир чийип алсаң өлдүң келип тепкелеп кетет. Анан правиланы бүт бузушат, поголовно бузушат. Анан чыгып айтсаң сөгөт. Анда кандай неуважениеде жүрүшөт, ошолорду айтпай. Бана эмне кереги бар? Кандай? Мындай ичибиз эмнеге ушундай тар эл болуп атабыз? Эмнеге, кандай кылышыбыз керек деген темаларды ачыш керек да молдолор билечи. Анан Шабан айы, мисалы баарыбызды бир аалым кылабы же эмне кылабы? Мындайчы. Мындай. Элдин ичинде шакшагы көрүнүп атса жана эме дейт го жана койло эмненчи. Шакшагы көрүнүп атса, шакшагын койбой, например, башканы айтып отурабыз да, напримерчи. Биринчи өзүбүздөн мындай молдолор дагы, мисалы эмелер дагы мындай элдер угуп атат да. Булар мисалы акыл айтып керек делген, анын бир эменин баарына кайра элеметип эле. Молдолор көп болсо дагы беспредел да көп экен да. Канча баарын порядок келтириш керек, идеологияда бүт порядок келтириш керек. Биз мисалы кыдыршайышта диний жагында караш керек. Бизде толтура агымдар толтура эртең эле туруп эле чыга калышсынчы. Ошол эле байке, мисалы адам көтөрүлөм деген адам өзү көтөрүлөт. Көтөрүлбөйм деген, өлөм деген адамды ничего не спасет, өлөт. Туура. Айтам ғой, же Кудайдан коркпойт, же пайгамбар сыйлабайт, же динен понятия жок, же общий мировоззрение жакшы эмес, кругозор жакшы эмес. Бизде баары мындай. Байларыбыз болсо бүт 570 алышат, анан номерин дагы 570 кылып алышат. Ушундай акмактар көп да. Бул эмне 570 анан номерде 570 эмне ал? Кой калса эмне 200 деп ойлоп калабы элдер же кандай? Туура эмес, понтторда байлары дагы бир тупизнада, кедейлери андан тупизнада. Бизде деген мисалы могу ойлоп атат, мен азыр президент боло калам, анан тиги президент боло калам. Эме экен? Эл дагы мындай кошуналарды карасаң бирине жакшылык кылбайт. Дачадан бирөөнү суу каздып алды. Мага деле берип койчу. Бир бочка болуп кой. Жок, бере албайм дейт. Өзүнчө бир герой, көрсөк деп теп алган, же бирдеме теп алган. Lexus кандай бир теп алса, бүтүп алды, иш менен. Ошо токтотуш керек да ушундай понтторду. Машина метагиле 500 деп жазылат. Же 600 деп жазылат. Башка нерсеге мээси жетпесе анан байкуш эмне кылсын, ошону понт кылат да. Ошон биздин азыр молдолор да адашкан, байлар да адашкан, политиктер да адашкан, эл да адашкан, ушундай бир
Смутное время деп қойды сондайлардычы бүйтіп барында болған. Мұнда көріш керек ел. Смутное время бүйтіп барын. Так нандарды бүйтіп барын. Мешокты пырғытып қалышты әлі. Бүт емен барқым жазым, барқым деп атшады. Тура. Анан сіз да келіңіз, андан көрі бияқа келіп бір қоғым açыңыз, мен сізге жардам берем. Келіле, мындай, сіз өзіңіз честный адам екенсіз. Мындай, елге жардам беріп қойғылады. Мындай, Мотуев айтты жардам беріп отады да. Мисал, қиқыр өкірсі дағы тегінден қарызын алып беріп отты, прокурор алып беріп алған жоқ. Алған жоқ, но теге эмне кылса да алып беріп отты, мисалчы. Хоть полезный. Анан 570 тебе, Прада тебе, анан тегин тебе өзі білет там. Ағада жазып отады. iPhone 15 алып ем, алса алады да некенем. Бізде көре албастық. Зато иштеп атат деген. Көре албастық. Биринчи очередь токтотсочу, адам өзү жакшы болуп кетет. Ошол байке. Рахмат, Сыймык, рахмат, чоң рахмат. Ушинтип анда сен айткандай бир мезгили менен чыгып, элге кайрылып туралы. Чыгып өтүп турабыз. Жакшы. Рахмат, сен бүгүн кой дебей экранга чыгып бергениңе чоң рахмат. Жакшы.